Адамдар аманатқа қош көңіл мамиле кылытабы, демек қиямат түкөт. Я Алла, күнөөмдү кечир. Даяр бол қияматқа. Үй бүлөм намаз окутабы, окубай атабы, баары бир. Менин кызым ачык-чачык кийинип жүрөбү же жолук салынып жакшына жүрөбү, баары бир. Чыксаң эле куду сойкулар кие турган кийимдерди биздин кыздарыбыз кийип жүрөт. Демек уже биз акыр замандын дагы эң чукур деңгээлине келип калыппыз. Бүгүн иншалла сиздер менен кыска убакытта бул дүйнөдүн түгөнүшү, кыямат жөнүндө сүйлөшөбүз туугандар. Болору кандай дейсиздер? Аллах Таала ыйык Куранда Я айюхаллазина аману тақулла. Аллага иман келтиргендер. Аллага иман келтиргендер дегенде сиздерди айтат, бизди айтат баарыбызга. Биз Аллахты жалгыз деп билип, жана ахиретте кыяматтын болору, сурак болоруна ишенген адамдарбыз. Бизге кайрылып айтат: "Иттақулла, Аллахтан коркула, вал танзур нафсум ма каддамат лигад." Ар бир жан эртеңки күн үчүн эмнени даярдаганына бир карап койсун дейт. Карасын. Аллах тарабынан буйрук. Эртеңки күн бул аятта туугандар, кыямат күн. Бирок Аллах Таала кыяматтын өтө жакын экендигин бизге бул аят менен билдирип атат, эртең деп атат. Мисалы той кылып атасыз, же эртең сапарга чыгасыз. Алыс сапарга. Эртең сапарга чыгасыз. Элестетели. Нелерди даярдаганды карайсыздар тура бүгүндөнчү. Же саар кетип атып карайсызбы? Жок. Бир күн алдын даярдык болот. Кайра кара сапарга чыккан адам чамаданына кийимдерин, керектүү нерселерин, документтерин алган болсо, түнү бир sıрадан карап чыгат. Толук болдубу? Туурабы? Эртең той кылам деген адам дагы бир sıрадан карап чыгат. Паланды айттыңбы? Пустанды айттыңбы? Союшка эмнени кылдың? Буну эмне кылдың? Бүт карап чыгат. Өзү айтылган болсо дагы эскертип, уктап калбагын дегендейчи. Анткени адам эртеңки күнгө ушундай даярданат. Аллах Таала айтты, ошондой эле даярдангыла. Кыямат эртең. Неге дегенде өтө жакын экендигинен кабар берет. Биз кыямат дегенде элестетпейли. 1000 жылдан кийинби, тагы миллион жылдан кийинби, качан дебейли. Анткени Аллах Таала эртең дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат тууралуу мынтип айткан. Буисту ана, пайгамбарыбыз буисту ана, мен жана вассаату кахатайн. Мен жана кыямат күнү куду ушундай келгенбиз. Шундай жиберилдим дейт. Ал деген сөз пайгамбарыбыз мен анан кыямат күнү деп ортоңку кол менен сөмөйдү мынтип көрсөтөт сахабаларга. Ол деген сөз эмнени берет? Ортодо эчтеке жок. Мисалы мен жана ортодо бир нерсе, анан кыямат деген жок. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жиберилиши кыяматтын эң биринчи белгилеринен. Билесиздер, кыяматтын чоң жана кичине белгилери бар. Кичине белгилер арасында болуп атат. Бирок чоң белгилери болгон болсо, болду демек, тооба эшиктери жабылат, биринин артынан бири, кудуба бир мончокту үзгөндө, анын таштары катары менен түшүп кеткен эле биринин аркасынан бири болуп эле болду, түгөнөт. Дээрлик тооба эшигине жол калбай калат. Бирок кичинекей белгилеринен анча-мынчасы өтүп кеткен, анча-мынчасынын арасында жашап атабыз. Алардан эң биринчиси мен жиберилишим кыяматтын белгиси деп пайгамбарыбыз айткан. Анткени пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт, андан кийин эмне келет? Кыямат келет. Но ошондуктан пайгамбар мындай деп айткан да: мени менен кыямат ушундай келет барабар депчи. Биз ошондой эмне болуп калабыз? Кандай замандын элдери болуп калабыз? Акыр заман элдери болобуз. Кыяматтын кичине белгиси жөнүндө пайгамбарыбыздан келген хадистерден айта турган болсок, Абу Хурайра радиаллаху анху, билесиздер, Абу Хурайра радиаллаху анху сахабалардын арасынан эң көп хадис риваятлаган сахаба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге олтурат элек, пайгамбарыбыз бир коомго баян өтүп атат эле. Пайгамбарыбыздын даваты ушундай болгон, билесиздер, бир эле жерде эмес, ар жерлерге өткөн. Ушул айтып аткан учурда жал араби, о сырттан келген, тоодан келген бир адам келди дагы
Мата саа деп суроо берди. Я Аллахтын элчиси, кыямат качан dedi. Бул барыбызга эле кызык суроо болсо керек. Кыямат качан болот депчи. Бул суроо берилгенде фамала Расулуллах юхаддис. Пайгамбарыбыз сөзүн токтотпой улап кетет. Бир темада сүйлөп атты эле. Ал ортодон чыга эле кыямат качан болот деди эле, пайгамбарыбыз жооп берген жок. Ошондо жанындагы адамдар ойлоп калды. Пайгамбарыбыз мунун суроосун жаман көрдү. Ошондон жооп бербей кетти. Кээде пайгамбарыбыз бир нерсеге жооп бергиси келбесе, көңүл курбай кете берет эле. Бул дагы сүннөт да. Кээ биркилер ойлоду, пайгамбар укпай калды окшойт деп. Анткени аларга кызык эле кыямат качан болушунчу. Укпай калганда биз кантебиз? Мындан карап койсоңуз бир чырайлуу нерсе берип атат дегендей кылчу. Ошентип жанагы адам арасында турган арабиди мындай кылып бошотушту. Мындай суроо берген адамдычы. Кайра анткени сахабалар ошондой суроо берген адамдар жакшы көрөт эле. Ал жооп берип атканда баарыбыз билип калабыз депчи. Пайгамбарыбыз сөзүн жыйынтыктагандан кийин айна арааху саил анис-саа деди. Жана кыямат тууралуу сураган адам каякта турат деди да. Мияка көрсөткүлөчү деди. Дегенде ха ана я Расулулла деди. Мен могул жакта турам деди да. Я Аллахтын элчиси, мен буякта турам деди. Дедиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамга жооп берип атат. Ушул жерин угасы тугандар. Ал адамга жооп берип атат. Кыяматтын нелерин, белгилеринен. Мына ушуну болсо одан кийин кыямат болорчу. Ушуну билели. Иза зуйятул амана. Эгерде аманаттар каралбай калып кеткен болмосо. Аманат деген нерсени эч ким ойлонбой калган болмосо да. Фантадир ас-саа. Анда кыяматтын болорун күттүрөр. Демек, адамдар аманатка кош көңүл мамиле кылытабы? Демек кыямат күтөт. Я Алла, күнөөмдү кечир. Даяр бол кыяматкачы. Эгерде аманаттар өз абалында болуп аткан болсо, Кудайга шүгүр, бир аз бар экен депчи. А бирок аманаттар каралбай, аманатты билесиздер, эми хадисти толук окубай туруп, ушул жерге баяндама беришке туура келет. Анткени биз айтып атпайбызбы? Динде түшүнүктү эми алып баштап аткан элбиз да. Ошого туура түшүнөсүздөр. Аманат деген нерсе чоң маанир ар бир адам өзүнүн милдеттерин толук аткарыш керек. Ал ким болбосун? Үй бүлөдөн баштайлы. Үйдө азыр жалаң эркек туруп турасыз. Ата. Үйдө балдардын алдындагы, аялдын алдындагы, ата-эненин алдындагы, жада калса үйдө баккан жаныбарлар, мал, койлордун алдындагы өз милдеттерди аткарыш керек. Ушулардын бардыгы аманат. Эгер кимдир бирөө үй бүлөнүн жанындагы аманаттарды тек койдум. Биринчи үй бүлөдөн баштап атабыз да, түшүнүктүү болсун. Мисалы, көбүнчө кайсыдан болуп калат? Үйдө эле чыгып атат, бирок эркек киши үйдө эмне болуп атат? Үй бүлөм намаз окуп атабы, окубай атабы, баары бир. Үй бүлөм ачка калтабы, ток калтабы, баары бир. Менин кызым ачык-чачык кийинип жүрөбү же жолук салынып жакшына жүрөбү, баары бир. Балам баамдап окуп атабы, окубай атабы, баары бир. Ушул аманат бекер кетип аткан болот эсептелет. Эске алып коелу кыяматтын белгиси. Үйдөн сыртыракка чыгайлы. Коом эшикке чыкканда айрыкча мына жаз күндөр. Кече бир тууганыбыз айтты, көз сакташ өтө кыйын болду. Кыйын болуп атат, туура. Барыңыздар эле кыйын болуп атса керек. Чыксаң эле куду сойкулар кие турган кийимдерди биздин кыздарыбыз кийип жүрөт. Атайын жасалынган, көкүрөктөрү билине турган деңгээлде аз-мазы көрүнүп, аз-мазы жабылып, дагы жасалма мачалкалар менен да чоңойтуп, эми түшүнүктүү болушун айтабыз да, мешитте айта турган нерсемиз. Антпесек жетпей атат да. Жасалма атайын тигилинген бүт фигуралар көрүнө турган деңгээлде ушуларды тыгып кийинип, бир мамлекеттеги бирөөлөр кебей атат да, кызык жери. Мына биздин эле кыздар, биздин эле карындаштар, кошуналар, туугандар жүрөт. Беймаран, алып тазага кирерсиз. Так, биз жакка карайлычы, мен кызым, карындашым жакшы эле бол. Дегендей жүрөбүз, бирок аманат ушул дагычы. Жаман көрсө дагы ушулар Аллахтын шариятына кайтыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Көчөдө оозунан ак ит, кара ит, энеси, чоң атасы барды кирип сөгүнгөн кичинекей жаш балдарам турат. Тек кой азыр бул иш берсең. Булар эртең коомду орду боло турган балдар. Тек кой. Бирөө менен нары бери болуп атат, тек кой.
Бул коомдогу өзүбүздүн милдеттемелерде дават деген нерсе бар, ислах деген нерсе бар, оңдоп түзөө деген күчтүн жетишинче. Эки адам уруш талаштат, тиктеп каралып калынат. Мулардын бардыгы аманат бекер кетип аткан болот. Экинчиси милдеттеме. Биз иштейбиз. Кимдир бирөөбүз небиз устабыз, Устабыз дагы мунери мында кыл десе, болду, ошону айткандай эле кылып туруп, претензия кое албай тургандай эле коюп туруп, көрүнбөгөн жерлерин бекитип кетилди. Ушул аманатка кыянат эсеп. Аманаттар бекер кетти. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол устаны иштеткен адамдар эптеп пулун азыраак иштетип, башка кылып, несени түртүп, аманаттар бекер кеткен болуп калат. Одан бери келгенде базар эптеп товардын башкача түрлөрүн көрсөтүп, пайгамбар айткандай, не деп коет, октомой, сыртка башкачасын көрсөтүп, ичине башканы сатып. Мисалы, машина сатканда эптеп көрбөй калсын деп туруп, көрүп ал деп туруп, бияктан билбеген адамдарга бир нерселер, кыскасы аманаттар чекеден кетип аткан заманда жашап атабыз. Эми айта берген болбосо, кээде күнөөлөр көп айтыла берген болбосо, адам көнүп алат дагы, не болот? Ушул күнөөнү кылганга оңой болуп калат. Бирок чекесинде айтабыз, эгерде ушундай аманаттар бекер кетип аткан болсо, бул не болот? Кыяматты күтөр. Кимдир бирөө аманат деп тапшырат, ол кичине берберден көрүп алган, же болбосо кээ бир кызлар YouTube'да жатты. Билем деп алып алат. Ушул кыянат эсептелинет. Жок, мен муну билишим үчүн, мен мунун аркасынан куд ушундай нерсени көбүрөөк жүрүшүм керек дебестен, бул үйдү курган устандан баштап, машинанын бардыгычы. Одан сырткары акча менен окууларды, зачет, экзамендерди өткөрүп туруп, врач болгондар бар. Эптемей окуп туруп бир жерлерге жумушка кирип алгандар бар, билбейт анычы. Чынын айтканда не болот? Башка бир спец менен барып, башка иш кылганыбыздар бар арасы толтура. Не десе практика менен үйрөнүп алабыз. Ушулардын бардыгы аманатка кыянат эсептелинет. Ким өзүнүн ордунан башканы кылган болмосо, бул кыянаттык. Мисалы, мен врач болсам не болот? Мен деле операция кыла берем депчи, туурабы? Эми операция кылбасам, мен главный врач боло берем, анткени врачтардын үстүнөн көзөмөлдүк кылам. Ушул кыяматтын белгиси эгерде. Мен өзүмүн кыла турган ишимди кылышым керек. Бул анткени кыяматка жакын өзү убакыт тар болот дагы, жетишиш кыйын өзүчү. Бир кесиптин аркасынан чукур кетиш деле өзү бир кыйын да. Ушул жагын бир жаңсыл кылыныш керек. Эгер кимдир бирөөнүн ишин кылам деп туруп талаша турган болсо, бул дагы эмне болот? Аманатка кыян. Пайгамбарыбыз кыямат жөнүндө сураган адамга эмне деп айтты? Эгерде аманаттар биздин заманыбыздай болуп эле кетип аткан болмосо, оң келдичи, көрүп атабыз, мен не кылам? Билем деп кыла берет. Бирок эң кызык жери айтайынбы? Азыркы күндө мурда да айтканбыз, врачтар менен моллор көбөйүп кеткен. Чындап көбөйсө кандай жакшы. Бирөө ооруса эле экинчи адам врач болуп баштайт. Түшүнөсүңөрбү? Мына дарыны ичсең, муну дарыны ичсең, муну дагы аманатка кыянат. Аны мындай анализ тапшырып, же болбосо диагноз коюп, анан дары бериш керек, туурабы? Мен мунан сакайга элем, же паламын сакайга элем, муну бересиң. Деп 8 жыл, 9 жыл окуган адамдар чекеге сүрүлүп калат дагы, врачтарчы. Врач болуп атат, катардагы эле бир жолу ооруган адам врач болуп кетет. Өзүн не болуп атат? Тарак айтканда, ошол медиктердин ордуна коюп туруп ишти жүргүзүп атат. Ишти жүргүзүп атат деген сөзсүз больницага ишке кире албайт эмес, кимдир бирөөгө айтып атат да, монта кой, анта кой деп. Ушул бардыгы кыянат. Же болбосо экинчиси моллор көбөйүп кетти дедик го. Али эми динди окуп, намазды окуп баштап атат, о жерден угуп алган, жөн эле шариаттан сүйлөйт. Бул болот же бул болбойт. Бул мындай. Байкаңыздар эле да. Бирөөдө бир вопрос көтөрүлсө, билбеген адам жок. Бардыгы жооп берет, туурабы? Мында болот ал. Ол мында болот. Керек болсо моллорго эми ашат. Сен ката сүйлөдүң керек болсо, сен мында болот депчи, туурабы? Керек болсо эксперт болуп коет. Бунуку ката, ана мунуку туура. Бул мынакта окуп келгенчи ол мындай начар адам, бул биякта окуп келгенчи мындай адам. Эми бул сәл орточараак, бул мындайраак деп эксперт кылына турган. Бирок бул адамдарга өзүнүн баасы берилиш керек эле. Пайгамбарыбызга эгер кимдир бирөөгө аманаттар текке кетип аткан болмосо, кыяматты күт дегенде жанагы адам кайфа идаатуха. Аманат текке кантип кетет дегенде айтты: "Ида усидатул амру ила гайри ахлихи
фантазирса. Түшүнүктүү кылыш үчүн айтат дагы. Эгерде бир иш өзүнүн ахлинен, өзүнүн элинен, өзүнүн кыла турган адамынан башкага тапшырылса, кыяматты күт деп. Көбүрөөк кайрымдуулук кылып, көбүрөөк намаз окуп, көбүрөөк орозо кармап, демек уже биз акыр замандын дагы эң чукур деңгээлине келип калыппыз. Биз башкалар менен алек болбостон өзүбүз менен көбүрөөк алек болушубуз керек, дешибиз керек. Анткени мындай келген хадисти туура түшүнүш жагынан бир бөлүшүп коелу, кандай дейсиздер? Мындай адамдар айныган учурда кыяматты күт десе, ол адамдарды жаман көрбөйлү. Болгон ошо адамдардай болбойлу дагы, бул жаман экен деп. Бирок өзүбүз бисмилла деп ибадатка бекем болушубуз керек. Анткени чынында биз акыр заман эл болуп атабыз, туугандар.